Assalamu алейкум. Каргыш жөнүндө айтып бере аласызбы? Бул чындыкпы дейт. Каргыш дегенде биз эки түрдүү карашыбыз керек. Биринчи каргыш бул жакшы жакка каргыш болушу мүмкүн. Экинчи каргыш бул кара жакка, жаман жакка каргыш болушу мүмкүн. Жакшы жакка дегенибиз, мисалы, бирөө баласын каргайт. Эй, Меккеге имам болуп калгыр. Эй, намаз окуп калгыр. Мына ошентип каргайт. Мунун артында бир жакшылык бар. Мунун урушуусу менен ал тарбиялайт. Мунун урушуусу, мунун каргоосу балким ага дуга катары кетет. Ал эми эй куруп калгыр, жесир болуп калгыр, дагы эмне деген жаман сөздөр бар. Өтө оор сөздөр бар. Мына ушундай каргыштар бул албетте эгерде сиз ошол каргышына татыктуу боло турган болсоңуз, албетте сизге каргышы тийип калышы мүмкүн. Анткени ар бир инсанда, ар бир эле адамда бул каргыш деген нерсе болот. Анткени эмне себептен каргыш айтат? Ал ачуунун негизинде айтат да. Эгер бирөөнүн ачуусу келсе, анын ачуусуна тийсең, же бир кыжырына тие турган болсоң, анан каргап баштайт ал. Эй баланча, эй сен мындайча. Ошол үчүн элдин каргышында калба деген биздин ата бабадан келген сөздөр бар. Эгер бир жумуш кыласыңбы, сен элге каршы иш кылба деген сөз да. Эгерде сен элге эле каршы сөз кыла турган болсоң, же болбосо сенин жүрүшүң начар, жаман жолдосуң, бирөөлөрдүн акчасын аласың, мына ошол учурда эл сизди каргап коюшу мүмкүн. Оңбой калгыр, жумушуң жүрүшпөй калгыр. Ге койчу баягы ата энесине чейин карагандар бар. Бирок мына ошол каргыш чынбы, чын эмеспи, ал тиеби, тийбейби, бул жерде маселе жок. Болгону маселе каргышты канткенде албаймын деген маселе бар. Канткенде мен каргыш албайм. Эгер түз жолдо жүрө турган болсоңуз, эч ким сизди оозуна жаман сөз менен албайт. Мисалы, намазын окуп, жакшылык кылып, жалаң гана жакшылыктарды кылып жүргөн болсо, мен эч угуп элекмин, баланча оңбой калгыр деп мындай каргаган. Ошол үчүн жакшылыктын үстүндө жүргөн болсоңуз, иншалла, каргыштан алыс болосуз.